Men ustadım menen aybay сыйлыктанам. Себеп дегенде бул ustadım абдан билимдүү киши, кудул деген гений болуш керек, кудул деген акылман болуш керек, бардыгын күз болуш керек деп тарбиялаган кудулдардын президенти десем де болот, сакта төрүндө Рахман Разыков. Ага, келиңиз. Ағайым, көп жашасын ағайым. Бұл Рахман Разыковтай кудул дагы жок, мындай устат дагы жок. 4 жыл Рахман ағайдың колун иштегенде каерден болосуң деп сураган. Каерден экенин билбейт. Азыр аксакалдарга салам алейкум десең, каерден болосуң? Сүйлөшөр адам болом да. Мына Рахман Разыков. Рахмат. Саламатсыздарбы бүгүнкү кечиңиздер менен. Мен Нурхат баламдын концертин бияктан карап отуруп, өзүмдүн эң алгачкы концертим эсиме түштү да эмнегедир. 46 жыл мурун ушул Нурхатка окшоп биринчи жолу концерт койгон экенмин. Ошонун бери 46 жыл өтүптүр да. Kudullar muğunu almaşıp canı baldarımız geletir. Mına uşul sahnada ırmatlık Manas Berdibek degen kudul dosum var edi. Esingizde de olsa çoğu жүргөнбүз көп жыл. Aramızda çok. Жаткан жери жайлы olsun. Ушул sahnada çoğu жүргөн Janibek Alıkulu Şorpo degen kudul balalar var edi. Жаткан жери жайлы болсун. Ушул сахнада Дөөлөт Мадымаев деген кудул ийним бар эле. Жаткан жери жайлы болсун. Жамбыл Камчиев деген кудул бар эле. Бар алчы. Балдар алмашат. Балдардын ийгилигин көрүп сүйүнөт экенсиң. Себеби Кыргызстан биз кандайдыр бир кантип айтсам, Кыргызстанда кудулдарды даярдаган мектеп жок. Мына ошол мектепти мен эң алгачкы болуп ачкан кишимин. 2000-жылы ошол мектепти ачып, демеурчу издеп, биздин жанрга акча сала коеюн деген бизнесмендер дагы жок. Бирок бир жигит макул болду. Себеби ал ошол маалдагы бийликке оппозицияда жүргөн, ар кандай чындык үчүн чыркырап, ушундай бир талашып жүргөн жигит болчу. Бүгүн бул балдардын сахнага чыгып калганына ошол мектепти ачканга чоң каражат бөлүп жардам берген адамды айтпасам болбойт. Себеби ал мектепте мен ача турган мүмкүнчүлүгүм жок эле. Материалдык жактан ошол адам чоң жардам берип, бүгүн чогуу келатабыз. Ал биздин театрдын башкы демеурчүсү Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Бүгүн коррупция менен күрөшөм деп бардык нерсенин мойнуна алып, кандай кызмат кылып атканын көрүп атабыз. Мен өзүмчө отуруп ойлойм да, мына ошол коррупция менен күрөшүүдө куудулдардын, сатиранын өтө чоң жардамын тийгизсек болот. Демек биз коррупция менен чогуу күрөшсөк болот. Мына ушул менин балдарым, менин театрымда чыккан куудул балдар коомду сындап, ошол коррупция менен күрөшкөнгө жардам берет деп ойлойм. Рахмат биздин башкы демеушүбүзгө.
арасында айжылдым қақшап жетпей қалғанымды білсең да қарағаныңды бір бөліп зар қылдың ажыратты бізді мезгіл ташқыным айықпаған жүректі дартпы бұл мен мақтулы бола албадым қантейін сен өзіңді сезсең болды бақтылы сағындырған күйін көздей бал албай